Улуттук Манас театрынын төкмакыны Малдыбаев Нурсултан, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, кош келдик, амансыздарбы. 3 кыл комузуңузду көтөрүп биздин студияга келип калыптырсыз. Эфир учурунда эфирден сырт сүйлөп калдыңыз, ошол азыр 1 саат эле уктадым деп. Эмне менен алек болуп атасыз? Азыр биз жалпы Кыргыз улуттук Манас театрында төкмакындар, дастанчылар, манасчылар ошол жакта кызмат кылабыз. Азыр болсо биз видео тартканбыз бир, көрсөңүздөр керек. Ооба. Кыргызымда свет өчүп күнүгө деген сыяктуу. Ошол нерсе 1 миллион, 1,5 миллион просмотр жыйнаптыр бир күндө. Анан ал көргөндөн кийин көп сунуштар түшөт экен, ушундай сиздерди чакыртуу келип калат экен. Күнүгө да Кудайдын куттуу күнү. Анан албетте чакырган жерден калба өзүң басып барып дейт го. Калган жокпуз, жанында шеригим Азамат деген досум болуп барып атабыз. Андан кийин да ошол чыгармачылыктын бир түйшүгү менен, аракети менен жүрүп 3-4 түрдө негизи жалпы эрте жатып эрте турган адамдардын катарына кирем. Бирок акыркы бир жума өзүбүздүн жеке иштерибиз менен, чыгармачылык иштер менен ушундай болуп атат. Жакшы. Алгач эле ушул эфирибизди баштаар алдында өзгөчө ушул комуз менен бир төгүп бербейсизби? Жалпы эле биздин көрөрмандар үчүн. Ырга кошуп ардайым конушумду, ырасың алып келдим комузумду. 5 каналга мен келген кезде калкыма чыгарайын добушумду. Эч качан шерик болбой жаман менен, ак калпак кыргызга салам берем. Ассаламун алейкум кыргыз калкым, амандашып кетейин чамам менен. Анкенин алаканга салган кыргыз, ар убакта биздерди балам деген. Мен кыргызмын деп мактанып жүргөндөн соң эч качан шерик болбой жаман менен. Арыбаң ак калпактын улуу журтум, эфирди баштайынчы салам менен. Эфирге сулуу айым чакырганда, күлүк кыл деп тиледим атымды Алла. Сизге окшош сулуу кыздар чакырганда, келип мен ырырдогон акым барда. Атайын келип ырдап бер десеңиз, акым жок артты көздөй жашынганга. Анкени 5 канал коноктордун ар качан кучагына батырганда. Кээде жакшы программа даярдашып, окшоп кетет турбайбын акылманга. 5 канал мына трек болдуң, ар дайым батыр жанган асыл жанга. Колуман алыккан соң аспабымды, эфирге чакырган соң жаштарыңды. Бүгүндө кандай сонун эфир болот деп мен сизден кечээ гана тактадымбы. Бүгүн мына бул жерге жылып келдим, өзүңүздөн кабардың эй угуп келдим. Эфирди сулуу кыз алып барат деп мен сизге көңүлүмдү буруп келдим. Таң атпай машинамдын от алдырып, карачың алыс жолдон эй чыгып келдим. 1 саат уктап бүгүн калсам дагы, сиз үчүн бул эфирге туруп келдим. 5 канал мына чакырганда, уйкумду даң арманай кыйып келдим. Акынын төгө берсин санаттарын, жашоонун ачып жаңы барактарын. Таштасын деп тилеймин жакшы адамдар, эгерде жаман жуман адаттарын. Жаркырайлың өсөлү Кыргызстаным, жашоонун ачып жаңың эй барактарын.
Эч кимге күгүм кирбесин деп тилеймин, каалаймын аппак аруу таң атканын. Дүйнөдө кандай заман болуп жатат, назар салып көрөлү карап барын. Орус менен Украина эмне болду, бири-биринин уратып кабаттамын. Эгиз эл ынтымакка келең албай, көрдүк го канча жердин эй талашканын. А бизде шүгүрчүлүк жакшы жашоо, жашоонун ачып жатпыз барактарын. Согуштун үнүн бизден алыс кылып, комуздун үнү чыксын жаратканым. Баракелде, сонун өзгөчө сонун бир саптарды айтып кеттиңиз. Ошол өзүңүздүн жогорудагы айтып кеткениңиздей эле социалдык баракчада деги эле социалдык тармактарда азыр ошол жогорку кеңештин алдында тарткан видеоңуздар өзүнүн аябагандай популярдуулугун жаратып жатат да. Айрым бир окурмандар, айрым бир көрөрмандар бул ошол бийликке сын тагуу деп дагы айтып атышат. Айрым бир окурмандар бул ошол карапайым элдин үнүн ошол төкмө акындар ушинтип жеткизип жатышат комуздун жардамында деп. Деги эле мисалы ошол видеоңуздар чыккандан бери ошол бийлик тараптан силерге кандайдыр бир жооп келдиби? Ошол видео тууралуу өздөрүнүн ой пикирлерин айтыштыбы? Жок, андай эч кандай жооп келген жок. Биз бийликти дагы жаман көрүнгөн жокпуз, элге да жаман көрүнгөн жокпуз. Кыргызча жакшы сөз бар. Арабаны да сындырбай, өгүздү да өлтүрбөй. Анткени бул идея башында сиздер көрсөңүздөрбү же көргөн жоксуздарбы билбейм. Кар жөнүндө болгон. Кар жаган анда үчөөбүз ырдап, ал да ушундай жаратканда мынчалык кеткен эмес. Бирок ал бир 700 миң, 800 миң бир күндө топтогон, ал дагы кеңинен тараган. Анан мурда күнү биз отуруп идея кылып кайра ушуну уланталы деп ак үйдүн астына барып тартып койгонбуз. Эми ал ак үйдүн астына барганда азыр бизде жакшы нерсе бар го, хайп деп коебуз го. Ошол сыяктуу да, эми колдогонбуз болсо, артта ак үй болсо булар эмне дебиди деген сыяктуу менен башын ачып көрөт да. Кыргызда азыр баарыбыз узун нерсени жактырбайбыз да, баягыдай узун видеону көрө албайбыз. Баарыбыз кыскалыкка өтүп атабыз. TikToктун заманы дейт го, элиң бөрү болсо бөрү бол деген сөз бар. Биз бирок эми жаман жагы эмес бул. Анткени азыр биздин коомдо байкап көрсөңүз, жакшы сөз сүйлөө бул аябай оорчулук айланып баратат да. Негатив, жаман сөз сүйлөп бул бизди жаман гана жолго тартуучу нерсе. Бирдеке болсо да башка бирөөгө шылтап, тияк бийлик кылды деген сыяктуу ал жактан да кетип аткан маселелер болушу мүмкүн. Бирок ошо бийлик менен элдин ортосуна дуалуу болуп бербей, биз көпүрө болуп беришибиз керек, маданият өкүлдөрү. Анткени Кыргызстан жалгыз, Кыргызстан бизге керек. Бизге эч бир башка улуттун өлкөсү келип бизге күйүп бербейт. Ошол себептен мисалы үчүн алардын түпкүлүгү элди сабырдуулукка гана чакырууда. Кээ бир адамдар түз кабыл алат, кээ бирөө тескери кабыл алат, кээ бирөө башкача кабыл алат, ар ким өзүнүн деңгээлинде кабыл алат экен. Бирок ошол TikTokто көрүлүм, каралым дейбиз го, канча көрүүчү көрсө, ошонун 90%, 95% жакшы пикир калтырган, көп пайызы бөлүшкөн, WhatsApp'тан WhatsApp'ка тараган деп атабыз. Эгер эмнеге болбосун ушундай нерселерди күлкү менен жеткирсек, азыр жакшы адамдар гана коомдун жакшы жагын көрүп, жакшы жагын ырга салат дейбиз го. Жаман нерседен да жакшы нерсе жасап чыксак болот. Анткени свет өчтү, мындай деп элибизде азыр бизде сабырдын түбү сары алтын дейт. Илгери свет бир күндө 3-4 баал өчкөн учурда да жашаганбыз, свет жок учурда жашаганбыз. 16-жылы жашаган, ушундай ачкачылык убак болгон. Азыр Кудайга шүгүр. Кыргызда жакшы кеп бар го, шүгүр деген шүмшүйбөйт, тобо деген томсорбойт дейт. Биз жакшы нерсе бар, бирок шүгүрчүлүк ушул нерсени унутуп баратабыз да. Интернет, телефон бардык нерсе бар. Анан ошол себептен бул сөздөн алыстабайын, ошол элди туура жакка чакыруу, элдин көңүлүн бурдуруу деген сыяктуу эч кандай бийликтен дагы кысым болгон жок. Элдин жакшы пикирлери айтылып жатат. Жакшы. Негизи ошол кайра эле чыгармачылык, ошол төкмөчүлүк жакка кайтып келели. Бир гана комузда эмес, домбурада дагы кол ойнотот экенсиз. Каяктан үйрөндүңүз, кантип үйрөнүп калдыңыз? Айтыштарда ошол домбура менен дагы чыгып калыпсыз, ошол видеоңузду көрдүк. Ооба, айтышта домбура менен чыккан себеби менен чыгам. Анан бизде азыр улутчул адамдар да бар, домбура менен чыксаң жаман көрүп отурган адамдар да бар.
Мен өзүм биринчи кармаганда комуздан биринчи домбураны кармагам. Жаш таланттар болгондо домбура менен баргам. Же черткенге оңоюраак болгон үчүнбү, анан ошо мен бир аз домбураны чертип жүрчүбүз. Айтыштарга барганда дагы Казакстанга айтышка чакырып калып, ошактан дагы домбура чертип биринчи орун алган учур болду. Бул жакта казак акындар менен айтышып, алмашып черткен учур болду. Сизде көргөн видео Кутман Садыбакасов деген акын менен айтышкан видео болуш керек. Акчолтой Канаты уулу Майра Керим кызы деген раматылык биздин мыкты инсандарыбыз өткөн. Ошол кишилер апасы казак болгон, баласы да өмүр бою домбура чертти. Анан биз таберик кылып, ырым кылып, ошол комуз менен айтышып, аягында домбураны чертип койгонбуз. Бул Акчолтойдун аз айткандарым эсимден чыгып кетти. Акчолтойдун домбурасын ишигип биз аркалап, артында жаштар чертип жүрөбүз. Акчолтойдун домбурасы жерде калбайт деген маани менен. Анткени эгиз элдин аспабы эч кандай бул жакта эч кандай нерсе жок. Кыргыздын уулубузго эң башкысы гитараны да ойноп аткандар бар, баянды да ойноп аткан бар, аккордеон ойноп аткан бар. Кээ бирөөлөргө таң калам. Казактын аспабын эмне кыласыңар деп. Бирок алардыкы дагы туура. Биз анткени өзүбүздүн дагы аспабыбыз бар, бирок биринчи очередте эң биринчи орунда Кыргыздын комузу албетте. Анан кийин домбура. Мисалы ошол кече күнү мен сизге жазып калбадымбы домбураңызды ала келейин деп, бирок жанагындай ой пикир калтырганыңызга кандайдыр бир себеп барбы? Мисалы эмнеге ошол негизи эле ошол канча түрдө аспап ойносоң ошончо талантың бар да. Мисалы ал ошол домбура бул бир гана казактардын аспабы экенин билебиз, бирок эмнеге ага сизге ошондой каршылыктар болот? Мисалы аккордеон деле, баян деле, фортепиано деле ошолорду деле ойногондор бар, бирок алар кандай пикир калтырбайт, бирок сиздин домбура черткениңизге эмне себеп ошол каршы пикирлер жаралганына? Эми элдин баары каршы пикир жаратпайт. Жакшы пикирин айтып аткан элдер бар, кантип баары. Бирок арасында каршы пикир айткандар да бар. Бирок аларды түшүнөм. Бул анткени бизде айтыш деген өнөр го. Негизи бул мындайча айтканда дипломатияда эки элдин ортосуна ажыратуу дагы, бириктирүү дагы бул айтыш бир топ көз каранды болот. Анткени биздин улуу агаларыбыз, устаттардын ортосунда дагы мурда кийин уксаңыздар катуу айтыштар болгон. Казакстанда эки элдин маселеси айтылган, бир элдин бийлиги асылганы, казак акындарынын дагы ушундай нерселери чыккан. Кыргыз акындардыкы чыгып, эки элдин арасы сууп кеткен да. Анан улутчул адамдар бар, ошол себептен мисалы үчүн элди жаман көрүп калса, аспабын да жаман көрүшү мүмкүн деген сыяктуу. Бирок басымдуу бөлүгү азыр колдойт. Жакшы, анткени казактарда дагы комуз чертип жүрө бергендер бар. Биз көрүп жүрөбүз. Дагы Исхак деген казактын акындары Кыргыздын комузун чертип, Кыргыздын комузу менен чыгып жүргөн учурларды кездештиребиз. Эми өнөрдө чек болбойт, бирок айткан менен баары бир окуйсуң го, комментарий окуп каласың. Түз эфирге чыгып калсаң, ой, домбура казак бирдеке деген сыяктуу нерселерди жазат да. Анан ошондой нерселерден баары бир мен эчтеке болбойм деген мен көңүлүмө тийип калат экен. Анан бүгүн эфирге чакырса, колума домбураны кошуп алып келип алсам, дагы кеп сөзгө калбай эле ач кулактан тынч кулак комузумду алып алып эле келейин ошол. Негизи бул төкмөчүлүк жакта кандайдыр бир жөнөкөй эле адамдардын колунан келе бербейт. Табиятынан же болбосо кандайдыр бир чоң атасы төкмө акын болушу мүмкүн. Сиздин үй бүлөңүздө төкмөчүлүк жактан барбы, же балким кайсыл бир устаттын колунан чыктыңызбы? Жок, ошо сиз айткандай төкмөчүлүк өнөр, төкмө акындык өнөр, жамакчылык өнөр, манасчылык деген сыяктуу не бул өнөр болсо дагы башка өнөрдү айта албайм, бирок ошо манасчылык, төкмө акындык деген өнөр бул эненин сүтү, атанын каны менен өтчү нерсе же касиет экен. Кудай жана башчыларды эл шайлайт, акындарды Кудай жараткан шайлайт деп атат го. Ошол сыяктуу нерсе экен. Бунун окуусу дагы жок, талантың болот, аны өөрчүтүп кетиш өзүңдүн колуңдан болот. Бирок башка өнөр сыяктуу окуп же университети дагы жок да. Бир нече өнөрдү өзүнө камтыйт экен. Мисалы үчүн комузду черте билишиң керек, аспапчылыгың болуш керек, үнүңдү тууралай билишиң керек деген сыяктуу, ойду токуй билишиң керек, маалыматты алышың керек, бир сапты айтып атып экинчисин айтышың керек деген сыяктуу нерселердин баарын камтып келип, анан төкмө акын деп айтса болот экен да. Жанагындай үй бүлөнү айтсаңыз, мен чоң мамамдын апамдын апасынын апасы казак болгон экен да. Ал жактан дагы болгон экен. Апам айтат, мисалы үчүн тайнең мындай кошокчу болчу дейт. Чоң энем тарап айтат, чоң атаң мындай ыр жазып калчу, биз тарапта бар дейт. Негизи эки тарапта тең кичине-кичинеден бар. Жашы.
Анда азыр биздин көрөрмандар аябай суранып атышыптыр, дагы бир комуз менен төгүп берсин деп. Төгүп же ырдап берме. Ырдап берсеңиз деле болот. Бирок кемчилик болсо жаманды жашырып, жакшысынды ашырып алыңыздар. Эртең менен же уйкум келбей, ами уйкум ачылбай. Кайсылай ырдап бересиз? Анатай Өмүркановдун Энекем деген жалпы энекелерге арналган. Энекем, 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 кемибе сырысын берекем. Мен дагы дени сак болоюн ай, оорубай жүрө көрсөнесен. Мен дагы дени сак болоюн ай, оорубай жүрө көрсөнесен. Турмушта колдогон тумарым, кыйшайсам түзөтүп турарым. 40 жылы кабарсыз кетсем даңай, кыйкырып алдымдан чыгарым. 40 жылы кабарсыз кетсем даңай, кыйкырып алдымдан чыгарым. Турмуштан от болуп жагылдым, жагылдым, кагылдым, чагылдым. Мен эмиң эч кимден табылбасай, энелик меримиң сагындым. Мен эмиң эч кимден табылбасай, энелик меримиң сагындым. Энекем, энекем, энекем. Ракенде, ушун менен сизге болгон убактыбыз дагы соңуна жетип калыптыр. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушундай талантыңыз ташкындап жүрө берсин. Азыр сизге эркин микрофон берейин, дегиле кыргыз элине, жакындарыңызга өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтсаңыз болот. Чоң рахмат, биринчи сиздердин эфириңиздерге чакырып, эл менен жүз көрүштүрүп, амандашып, таңды бирге тосуп атканыбызга жараткан Алла ыраазы болсун. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Сиздердин эфириңиздерге ийгилик, биринчи сиздерге алкыш. Ак калпак кыргыз калкыбызда аманчылык болсун, токчулук болсун. Жана ырымда да айттым го, дүйнөдө не бир кыйынчылыктар болуп атат, шүгүр деп жашаганды үйрөнсөк, элибиз биримдикте ынтымакта бололу, элибиз аман болсун, журтубуз тынч болсун, жерибиз бүтүн болсун, ашыбыз адал болсун, башыбыз аман болсун, бар болуңуздар. Жакшы, рахмат сизге дагы ушундай өзгөчө бир убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Дайым ушундай өзүңүз айтып кеткендей эле карапайым эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө болуп жүрө бериңиздер. Негизи эле бул чындыгында өзгөчө бир талант болуп эсептелинет. Дал ушул талантыңызды дагы да болсо алдыга карай ташкындатып, төкмөчүлүк менен бүтүндөй кыргыз элини башка жакка дагы таанытып жүрө бериңиздер. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эфирден алыстабаңыздар. Азыр сиздерге өзгөчө сонун бир жагымдуу чыгарма тартуулайбыз дагы. Кийинки коногубуз менен дагы тааныштырабыз. Бүгүнкү келген конокторубуз аябагандай кызыктуу, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Сиздер үчүн жагымдуу бир чыгарма болсун.